Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге дагы бир кызыктуу болгон окуянын негизинде тартылган тасманы кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле жаңы жумушка орношуп жаткан Вилл Колсон аттуу адам менен таанышабыз. Бул жолу ал темир жол кызматкери болуп ишке алынган эле. Негизи Виллдин жубайы жана бир кичинекей баласы бар. Бирок ал аялы менен болбогон эле нерсенин айынан урушуп кеткендиктен алар азыр чогуу жашашпайт. Ал ар дайым жубайынан кечирим сурамакчы болуп ага телефон чалып, бирок жубайы дагы такыр эле көгөрүп жооп бербей коет. Вилл болсо ошол күнү жаңы орношкон жумушуна биринчи жолу чыгат да поезддер менен 28 жылдан бери иштеп келе жаткан тажрыйбалуу жумушчу Фрэнк менен таанышат. Экиден болуп иштешкендиктен Вилл дал ошол Фрэнктин жардамчысы, кесиптеши болуп дайындалат. Негизи Вилл жана анын үй бүлөсү түштүк Пенсильваниядагы Стентон шаарчасында жашашчу. Ошентип Фрэнк Виллге бир канча нерселерди түшүндүргөндөн кийин эле дароо жумушка чыгышып, берилген тапшырманы аткарып, поездди жүргүзө башташат. Дал ушул учурда биз түндүк Пенсильвания аймагына келебиз. Ал жакта да адаттагыдай эле иштер уланып, жүргүнчүлөр поезддерге түшүп, каттамдар жүрүп жаткан. Ал жактагы жүк ташуучу поезддин айдоочусу Дьюи дагы шашкалактап кээ бир иштерди чала була кылып коюп эле поездди жүргүзө баштайт. Кээ бир мүчүлүштүктөрдү байкаган Джимми Дьюиге дароо эле ошолор жөнүндө айтып, анан да кээ бир чиркөөлөрдө токтотуучу системалар уулаштырылбаган экенин айтса, Дьюи кесиптешине эч нерсе деле болбойт деп тынчтандырып, биз болгону чиркөөлөрдөгү жүктөрдү экинчи аймактагы белгиленген жерге жеткирип койсок эле болду эмеспи деп коет. Ал дароо эле поездди эң аз ылдамдык менен жүргүзө баштап, бирок алды жактагы жолдун туура эмес багытта турганын көрүп калат да дароо эле поездден түшүп, алдыны көздөй чуркап барып, жолду туура багытта котормокчу болуп калат. Бирок дал ушул учурда поезддин жүрүү котормосу эң чоң ылдамдыкка которулуп калып, Дьюи поезддин тездик менен эле ылдамдап баштаганын байкайт. Ал жолду туура багытта которуп жиберет да андан соң поезд менен тең жарышып чуркап, кайрадан поездге чыгып кеткенге аракетин кыла баштайт. Ал чуркап баратып, темирди кармап чыгайын деп жатып, чалынып жыгылып, поезд болсо ошондон ары эле айдоочусу жок, зуулдаган бойдон жүрүп кетти. Түштүк Пенсильванияда болсо Вилл менен Фрэнк дал ошондой эле жүк ташуучу поездди жүргүзүп келе жатышат. Фрэнк ошол жерден бүгүн кызынын туулган күнү экенин эстеп кетет да дароо эле телефон чалып куттуктайын десе, кызы атасына сен эмне үчүн менин туулган күнүмдү унутуп каласың деп таарынып телефонду өчүрүп салат. Джимми менен Дьюи болсо өздөрүнүн жетекчиси Кониге барышып, чиркөөлөрдүн кээ бир токтотуучу системалары иштебейт экенин айтышып, анан да камсанабай эле поезд айдоочусу жок, жүрүп кеткенин айтышат. Алар поездди 1-2 чакырым жүргөндөн соң эле автоматтык белги берилгенден кийин токтоп калат деп ойлошкон. Аны уккан Кони экөөнө дароо эле кандай кылсаңар дагы поезддин аркасынан жетип баргыла деп тапшырат. Алар темир жол менен жүрүүчү унааны айдап жөнөп кетишкенде, Кони компьютерин карап, карама каршы көздөй бир поезддин келе жатканын жана ал поезд окуучуларды, жүргүнчүлөрдү ташыган поезд экенин билет. Анда Кони дароо эле өзүнүн нет деген кызматкерине телефон чалып, абалды түшүндүрүп, тезирээк жетип бар дагы белгиленген жердеги жол багытын өзгөртүп жибер деп тапшырат. Поезд ал жерге 15 мүнөт ичинде жетип барат, сен ошого чейин жетишип калышың керек десе, нет дароо эле унаасын айдап, катуу ылдамдыкта ошол жака жетип барды. Ал 15 мүнөт ичинде жетишип, жол багытын өзгөртүп, эми поезд качан келип калат экен деп күтүп жатса эле, ал жерге жанагы Джимми менен Дьюи унаасын айдап жетип келишет. Ошондо гана алар поезд бул жерде небагы эле өтүп кеткенин түшүнүшөт. Анан да поезддин ылдамдыгы алар болжолдогондой эмес, өтө эле катуу ылдамдыкта кетип бара жатканы белгилүү болот. Анда Кони Дэниге поезддин аркасынан жетип барууну суранат. Аңгыча болбой эле станцияга коопсуздук боюнча инспектор да келип калып, көрсө ал буга чейин эле айдоочусуз кетип бара жаткан поезд жөнүндө билип калыптыр. Ошондо алар дароо эле текшерип көрүшсө, көрсө жанагы поезддин 4 чиркөөсүндө жарылып кете турчу химиялык заттар жүктөлүптүр. Кокус ал поезд бир шаарчадан башка поезддер менен кагылышып кете турган болсо, анда чоң катастрофа, жарылуу болуп, көп адамдар өлүп, шаардын жарымы талкаланып калыш ыктымалдыгы бар. Аңгыча болбой эле ошол айдоочусуз поезд менен карама каршы келе жаткан жүргүнчү ташуучу поезддин аралыгы өтө эле жакын калып, бирок Кудайдын буйругу менен ал поезддин айдоочусу поездди экинчи жолдогу багытка салып жибергенге мүмкүн болуп, бактыга жараша элдин баардыгы аман калышты. Бирок канткен күндө да жанагы айдоочусуз калган поезд андан ары эле ылдамдыгын күчөтүп зуулдап баратты. Кони бул жөндө полицияларга чалып билдирет да эми ошол багыттагы полициялардын баардыгы ыкчамдык менен аракет көрө башташат. Бул кезде Джимми менен Дьюи экинчи темир жол менен катарлаш келип, алардын бири катуу ылдамдыкта бара жаткан поездге секиргенге аракет кылат. Бирок аралык алыс болгондуктан бул нерсе мүмкүн болбой, унаанын ачылган эшиги ал жерде турган темирге урулуп, Джимми аз жерден көз жумуп кала жаздады. Бул кезде Фрэнк менен Вилл жомок айтышып, беймарал кетип бара жатышкан эле. Бир кезде эле аларга дагы билдирүү түшүп, аларга карама каршы бир айдоочусу жок поезддин катуу ылдамдыкта келе жаткандыгын кабарлашат.
Эми Кони эң жогорку жетекчи Гелвинге телефон чалып, жаңы эки кооптуу иш боюнча кабар берип маалымдайт. Жетекчилер дагы тездик менен кеңешме өткөрүп, чечимдерди кабылдоого киришти. Ал эми алдыңкы багыттагы шаарчалардын бардыгында темир жол менен кесилишкен жол өтмөктөрдүн ар бирин полициялар жаба башташты. Бир нерсеге алаксып кетип, темир жолдун боюнда токтоп калган унааларды байкабай калган айдоочу башкаруусун жоготот дагы ошол жердеги унааларды сүзөт. Ошол жерден аттарды жүктөп бара жаткан унаанын чиркөөсү темир жолго чыгып калып, бул кезде поезд дагы шуулдап ошол аймакка жеткени аз эле калган эле. Бактыга жараша ал жердеги адамдар чиркөөнү жылдыра алышпаса дагы, аны ачып ичиндеги эки атты чыгарып кеткенге мүмкүн болду. Поезд болсо чиркөөнү оюнчуктай гана ыргыта сүзүп, андан ары жүрүп кетти. Шашылыш чогулган кеңешмеде жетекчилер сүйлөшүп, бир амалын таап поездди токтотпосок биз өтө чоң чыгымга учурайбыз деп айтышат. Операция иштери башталып, жанагы келе жаткан поезддин алдына дагы бир локомотивди чыгарышып, поезддин алдынан такап токтотмокчу болуп көрүшөт. Бирок өтө көп жүк жана күү менен келе жаткан поезд такыр эле токтоочудай түрү жок. Поезд дээрлик саатына 120 чакырым ылдамдык менен бара жатат. Алдыдагы локомотив поездди улам сайын каккылап, анын ылдамдыгын бир аз да болсо төмөндөткөнгө мүмкүн болуп, бул учурда тиги учак менен поезддин үстүнө адамды түшүрө башташат. Бир канча аракеттен кийин адам поезддин үстүнө түшүп, бирок алдыдагы локомотив менен кагышкан кезде ал адам дагы айнекке урулуп эсин жоготот. Мындай ылдамдыкта өтө эле кооптуу болуп, алдыдагы локомотивдин дагы токтотуучу системалары иштен чыга баштагандыктан, ал башка жол багытына салып кетмекчи болуп, тилекке каршы арттагы поезд аны күү менен какканда локомотив ошол жерден жыгылып, дароо эле жарылып, анын айдоочусу курман болот. Абалдын канчалык кооптуу экенин эми гана байкашкан Фрэнк менен Вилл карама каршы келе жаткан поезд менен кагылышып калганга чейин альтернативдик катарлаш жолго түшүп кетели деп ылдамдыкты күчөтө башташат. Фрэнк кыздарына телефон чалып, аларды жакшы көрөрүн айтып, бир заматтын ортосунда эле экөөнүн өмүрүнө коркунуч жаралып калганын сезип турушту. Бир кезде алар карама каршы келе жаткан поездди да көрүшүп, бактыга жараша алар катарлаш жолго кирип кеткенге мүмкүн болуп, бирок болбой эле алардын акыркы чиркөөлөрүн каршы келе жаткан поезд сүзүп талкалап кеткенин көрөбүз. Дал ошол жерден Фрэнк айдоочусуз кеткен поезддин эң акыркы чиркөөсүн байкап калат да, Виллге сунуш киргизип, биз чиркөөлөрдү ушул жерде калтыралы. Өзүбүз болсо локомотив менен артты көздөй катуу ылдамдыкта жүрүп отуруп, локомотивди жанагы поезддин акыркы чиркөөсүнө улаштыралы да токтотконго аракет кылалы деп айтат. Вилл дагы ага дароо эле макул болуп, экөө арты көздөй зуулдап жөнөшүп. Бул кезде жетекчилер болсо алды жактагы темир жолго токтотуучу темирлерди орнотуп, поездди токтотмокчу болуп жатышыптыр. Аны уккан Фрэнк дароо эле өзүнүн тажрыйбалуулугун көрсөтүп, силер эч качан поездди антип токтото албайсыңар. Анткени поездде өтө көп жүк болгондуктан ал өтө катуу күү менен келе жатат. Силерге караганда биздин аракетибиз ишке ашып кетиши мүмкүн. Биз поезддин аркасынан кубалап жетип, аны токтотконго болушунча аракетибизди кылабыз деп айтса, жетекчи Гелвин Фрэнкке, силер өз өмүрүңөрдү тобокелге салып жатасыңар. Анан да силер Стентони шаарына чейин баары бир үлгүрбөйсүңөр. Стентони шаарчасында өзүңөр билгендей өтө чукул бурулуш бар. Поезд ал бурулуштан жок дегенде 30-40 чакырым ылдамдык менен өтүшү керек. Эгер 100 же 120 чакырым ылдамдык менен барып бурула турган болсо, силер үлгүрбөй калсаңар бүтүндөй шаарды жок кылабыз. Ошондуктан аракетиңерди токтоткула. Биз болсо поездди талаадан эле токтотуп же болбосо жардырып жибергенге аракет кылабыз деп айтышат. Анда Фрэнк менен Вилл такыр эле болбой, биз барышыбыз керек. Биз поездди токтотконго колдон келишинче аракетибизди кылышыбыз керек деп айтышып, жетекчи Гелвин аларды иштен айдап салам деп жатса деле алар болбой эле кете беришет. Албетте көп жерлерге темирлерди орнотуп поездди токтотконго аракетти кылышып, бирок эч бир жыйынтык чыкпай жетекчилер эмне кылаарын деле билбей калышты. Фрэнк менен Виллдин локомотиви болсо өтө калтуу ылдамдыкта жүрүп, поездди токтотууга аракет кылып жаткандарын бүткүл телеканалдардан, жаңылыктардан көрсөтүп жатышат. Эми жетекчилердин деле акыркы үмүтү ушул эки кызматкерде болуп калды окшойт. Фрэнктин дагы Виллдин дагы үй бүлөлөрү аларды сыналгыдан көрүшүп, эми эмне болот деп кабатырлана башташат. Ал эми полициялар болсо Стентони шаарчасындагы адамдарды болушунча тездик менен эвакуациялоону башташты. Акыры Фрэнк менен Виллдин локомотиви поездге жетип келип, Вилл сыртка чыгып, чиркөө менен локомотивди улаштырууга киришет. Такыр телефон албай жаткан Виллдин жубайы эми Виллге телефон чала баштады. Локомотив чиркөөгө кагылышканда чиркөө жарылып, ал жактагы буудайлар учуп төгүлө баштайт. Вилл болсо бир топко чейин аракет кылып, бир кезде бутун жаракаттап алып, бирок акыры улаштырууга мүмкүн болуп, кайрадан локомотивге кайтып келет. Ушул учурда Стентони шаарчасындагы чукул бурулушка чейин 6 чакырым аралык калган эле. Поезд болсо 120 чакырым ылдамдык менен бара жатат. Фрэнк дароо эле убакытты созбой токтотуу системасын ишке киргизет. Бирок алардын локомотиви поезддин ылдамдыгын бир аз гана жайлаткандыктан, эми алар ар бир чиркөөнүн токтотуучу системасын ишке киргизмекчи болуп, Вилл бутун жаракаттап алгандыктан ал локомотивде калып, Фрэнк болсо чиркөөдөн чиркөөгө секирип токтотуучу системаны жандыра баштайт. Бактыга жараша алардын бул планы ишке ашып, поезддин ылдамдыгы 50-40 чакырым ылдамдыкка түшөт.
Бул кезде Вил отурган локомотивдин токтотуучу системасы толугу менен иштен чыгып, так бурулушка келгенде поезддин ылдамдыгы кайрадан күчөй баштайт. Ушул кезде сыналгыдан карап отурган жетекчилер жана башка элдин баардыгы келмесин келтиришип, поезд бурулуштан бурулганда дээрлик бир капталга кыйшайып, аз эле жерден аңтарылып кетейин деп барып оңолуп кетет. Мындай көрүнүшкө баардыгы сүйүнүшүп, бирок поезд дагы эле токтой элек болчу. Эми жанагы Фрэнк иштеткен токтотуучу системалар дагы иштен чыга баштап, поезддин ылдамдыгы кайра эле 100-120 чакырымга чейин көтөрүлө баштады. Фрэнк чиркөөдөн чиркөөгө секирип жүрүп отуруп, бир кезде эки чиркөөнүн аралыгы алыс экенин көрүп, өтө кооптуу болуп жаткандыктан секире албай туруп калат. Дал ушул мезгилде ушуга чейин поезддин артынан ээрчип келе жаткан баягы Нет деген адам темир жол унаа жолунун жанында жүрүп бара жаткандыктан аларга жакшы мүмкүнчүлүк болуп, арттагы Вил Неттин унаасына секирип кетет. Нет болсо унаасын өтө катуу ылдамдыкта айдап, поезддин эң алдыңкы бөлүгүнө жетип баратта. Вилге кыйкырып, сен эртерээк секиришиң керек. Азыр унаа жол темир жолдон алыстап кетет деп түшүндүрүп, Вил болсо болгон аракетин кылып акыры секирет да поездге жармашат. Акыры ал поездге чыгып барууга мүмкүн болуп, өтө чоң маселеге айланган поездди акырында барып токтотот. Алардын мындай эрдигин элдин баардыгы көрүшүп, ал жерге Вилдин жубайы жана баласы келип абдан сүйүнтөт. Фрэнктин дагы үй бүлөсү келип, көпчүлүк аларга рахматын айтышып, жетекчилер дагы Фрэнк менен Вилди жумуштан айдабай тургандыгын, тескерисинче биз силердин алдыңарда карыздарбыз деп айтышат. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.